Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин КМТШ 0120 группасынын студенти Мактубек кызы Кызбырак. Тиги буюмдарын конструкциялоо сабагынан берген мугалим Мырзабаева Кумуш эжекеге видео кайтарым байланыш. Тема: типтүү чиймелердин эсептөө жана түзүү. Юбка аялдардын кашаттуу кийимдеринин бир кыйла кеңири таралган түрү. Ал костюмдун же көйнөктүн бир бөлүгү же өз алдынча кийимдин түрү катары колдонулат. Юбканын формалары бөлүктөрүнүн саны узундугу боюнча түрлөргө бөлүнөт. Формалары боюнча түз, тегерек, жарым тегерек, бүктөмдүү, фалдалуу, готе, трапеция, шар түрүндө. Бөлүктөрдүн саны боюнча 4 клиндүү, 6 клиндүү, кокеткалуу жана башка болуп бөлүнөт. Узундугу боюнча мини, миди, макси. Юбкалардын конструкциялоодо базалык конструкциялар катары түз формадагы юбканын конструкциясын кабыл алышкан. Эки бөлүктөн турган түз формадагы юбканы конструкциялоо үчүн төмөнкү өлчөмдөр жана кошумчаларды тандап алабыз. Эсептөөлөр бүткөндөн кийин юбканын чиймесин тургузуп, базистик торчонун чийүүдө баштайбыз. Юбканын бытысы бел жамбаш жана этек сызыгынан турат. Тигинен түшкөн сызыктар арткы жана алдыңкы бөлүктөн ортоңку сызыктар. Базистик торчо түз формадагы юбканын чиймесин тургузуу таблицада көрсөтүлгөн. Раттуулукта жүргүзүлөт. Таноолордун эни бел жана жамбаш курчамынын айырмасынан алынат да, ал каптал жана бел сызыгына түшүүчү таноолорго бөлүштүрүлөт. Арткы бөлүктөн таноонун узундугу B3 чекитинен 2-3 см жогору көтөрүлүп чийилет. Алдыңкы бөлүктүн таноонун узундугу жамбаш сызыгынан 3-6 см жогору көтөрүлүп туруш керек. Юбканын каптал сызыктары томпоктугун эсепке алуу менен бел сызыгынан 1-2 см жогору көтөрүлүп коюш керек.